Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге белок туралы айтып берүүнү туура көрдүм. Ал организмдин эң негизги энергия компоненттеринин катарына кирет. Бир өзү өтө көп кызматтарды аткарат. Мисалы, ал булчуң массасынын негизин түзөт. Клеткалар менен ткандардын түзүлүшүнө негиз салат. Жана баардык түрдөгү зат алмашууларга катышат. Ошондой эле ал ар кандай биз үчүн маанилүү болгон кызматтарды аткарат. Эми анын кимдерге көбүрөөк керек же болбосо муктаждыгы бар, ошону айтып өтөйүн. Белокко көбүнчө жаш балдар жана жашы өтүп калган адамдар көбүрөөк муктаж. Жаштар дегенде бул өзүнөн өзү эле белгилүү. Ал эми гана өсүп келе жаткан организм болгон үчүн белокко болгон муктаждык чоңдорго караганда көбүрөөк болот. Анткени ошол айтып өттүм, булчуң массанын негизин түзөт деп, адам ошол калыптанып өсүш үчүн белокко болгон муктаждык көбүрөөк болот. Ал эми жашы өткөн адамдарда болсо булчуң масса убакыт өтүшү менен азая берет жана бул аларда бир топ көйгөйлөрдү пайда кылат. Ошондуктан алардагы башкаларга салыштырмалуу белокко болгон муктаждык көп. Демек, өзүнөн өзү белгилүү болуп калды. Ушул эки топтогу адамдар, жаштар дегенде бул 15 жашка чейин деп айталы, ошолор көбүрөөк муктаж. Ал эми жашы өтүп калгандар болсо, бул орточо бир 45 жаштан кийин деп айтсам туура болчудай. Ушул эки топтогу адамдар, 45 жаштан жогоркулар жана 15 жашка чейинкилер ушул белокко муктаж. Кечиресиздер. Канчалык сактап калайын дегени менен баары бир болбоду. Башынан тартпай эле коеюн. Видеону негизи өзүм өтө жалкоо адаммын. Демек, билдиңиздер, эми дагы кимдер көбүрөөк муктаж, ошону дагы айтып өтөлү. Андан сырткары физикалык жактан өтө активдүү же болбосо оор иштерди кылган адамдар, түшүнүшүңүздөр үчүн мисалы курулушта иштеген адамдар деп айтсам болот. Спортчулар болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу бир аз кара күчтүү талап кыла турган иштей турган адамдар дагы белокко көбүрөөк муктаж болот. Эми аны кайдан алабыз? Белок өтө көп азыктарда бар. Мисалы, этте бар деп айтсак болот. Ар кандай эт продуктларында бар. Ар кандай жер жемиштерде болушу мүмкүн. Кургак мөмөлөрдө, кыскасы өтө көп нерседе белок бар, бирок сиз күнүмдүк нормаңызды толуктап тургуңуз келсе, ар дайым мен бир азыкты айтып өтөм. Аны ар күнү жеп турсаңыз, эми ар күнү десем дагы албетте мунун зыяны же болбосо баары бир ар күнү болгондо ашыкча болуп кетет. Ошондуктан көбүрөөк жеп турсаңыз, белок менен организмиңиз толук эле камсыздалып калат деп айткым келет. Ал кайсы азык десеңиз, ал жумуртка. Жумуртка биздин организмибиз үчүн өтө пайдалуу жана белокту баардык нерседен жада калса иттен дагы көбүрөөк бизди белок менен толуктап турат. Ошондуктан ар күнү орточо бир 4 дана деп айтайын, андан ашыкча болушу мүмкүн. Андан аз болсо 2-өсү же 4-өсү. Бардыгын бир учурда жеш керек эмес. Мисалы, эртең менен 2-өсүн жесек, кечки тамакка кошуп же болбосо түштө 2-өсүн жесек абдан жакшы болот. Ошондо белокко болгон муктаждыгыбызды күнүмдүк нормасын толук эле камсыздаган болобуз. Негизи ар бир адамга 1 килограмм массасы үчүн өзүнүн 2 граммга чейинки белок талап кылынат. Аны ар кандай нерселерден алабыз. Толук камсыз болуп калыш үчүн жумуртка жеген жетиштүү. 2-өсүн же 4-өсүн күнүнө. Жана жумуртканын касиеттерин айтып өтөйүн. Кээ бир жумуртка бул витаминдерге, минералдарга бай, айрыкча С витаминине, Б тобундагы витаминдерге бай азык, ар кандай пайдалуу майларга бай.
анын жаман майларды бөлүп чыгарбайт. Мындан эч кандай кабатырланбай койсоңуздар деле болот. Жана дагы жумуртка тууралуу айта турган болсом, анын сыртындагы кабыгы дагы биз үчүн өтө пайдалуу. Анткени эч бир азык жер жүзүндөгү, балким эненин сүтү перзент үчүн, эмдирилген перзент үчүн эң негизги азык болсо, ошодон башка баардык топтогу адамдарга кальцийдин булагы деп айтсам болот. Андан башка эч бир витамин же болбосо башка нерседен мынчалык көп түрдөгү кальцийди ала албайбыз. Ошондуктан кальцийдин толук камсыздагыңыз келсе организмиңиз үчүн ошол жумуртканын кабыгын дагы пайдаланганды үйрөнүш керек. Аны майдалап туруп жейилет. Мунун дагы өзүнчө аргасы бар, кантип колдонуштун. Бул тууралуу дагы сиздерге башка видео тартып берем, өзүм көрсөтүп. Ошол азырча айткым келгени, кальцийдин негизги булагы ушул жумуртканын сыртында. Ал эми ичкинде болсо, ушундай биз үчүн өтө пайдалуу болгон нерселердин баары дебейин, көпчүлүгү бар. Жана жумуртка тууралуу дагы айта турган болсом, азыркы базарларда сатылган инкубатор дейбиз, жумурткалар бизге өйдөдө айтылган баардык пайдалуу нерселерди толугу менен бере албай калышы мүмкүн. Ошондуктан жайдары тооктун же кара тооктун жумурткасын тапкан аракет кылыңыз, же өзүңүз ушундай жайдары тоок алып келип үйгө багып жумурткасын жесеңиз дагы абдан жакшы болот. Анткени ал ошол арыктын бойлорундагы чөптөрдү жеп, ар кандай нерселер менен азыктанып, өтө пайдалуу болгон ушундай өзүнүн жакшы сапаты менен берилет бизге. Ушундай кылып пайдалуу болгон жумуртканы таап колдонуңуз. Ошондо ошол биз үчүн керектүү болгон белоктун күнүмдүк нормасын толугу менен өзүңүз үчүн аласыз. Азырча ушул.